Бооз жээрен тууй турган маалы жакындаганда калың токойдун ичине кирди. Ал жер дарыянын жанында эле. Эми тууйм деген убакта чагылган чартылдап, анын себебинен токойдо өрт чыкты. Сол тарапка бурулса, мылтыгын жээренге туштап атмакчы болгон аңчыны көрдү. Оң тарапка бурулса, курсагы ач бир арстан ага жакындаганын байкады. Жээрен же аңчы өлтүрөт, же арстанга жем болом, же токойдо өрттөнүп күйөм, же дарыяга секирсем чөгүп өлөм деп ойго батты. Шаар тарабы коркунуч менен курчалган эле. Качып кетүүгө же куткарылууга жол жок. Эмне кылат? Бир топ оорулошкон курсагы менен чуркайын десе баары бир колго түшчүдөй. Ошондо жээрен колумдан келгенин кылайын деп чечти да, көңүлүн толук төрөткө арнады. Андан ары эмне болду дейсиңер? Чагылгандын жарк эткен жарыгы аңчынын көзүн алды да, жээренге туштап турган мылтыгынан ок атылып, анын тушундагы арстанга тийип, аны өлтүрдү. Нөшөрлөп жааган жамгырдан токойдо өрт өчтү. Жээрен сак саламат тууп ботолуу болду. Бул кыссанын терең ибараттык мааниси бар. Жашооңузда ар тараптан кыйынчылык каптап калган учур болушу мүмкүн. Жаман ойлор, балдар чарчатып жатат, руханий кризис, жүрөгүңүздү ээлеп алып иштен жеген бир ката, коронавирус, айлык жетпей жатат, үйлөнүүгө акча жок, карыздар бууп жатат, кыскасы сиз каалабаган миң түркүн кыйынчылыктар. Эмне кылыш керек? Колуңуздан келген ишке көңүлүңүздү буруңуз. Калган нерсенин баарын инсанияттын жашоосун башкарган Кудай Таалага тапшырыңыз. Эненин өз баласына бөлгөн мээриминен да мээримдүү болгон жараткан Аллах бар экендигин унутпаңыз. Аллахтан үмүтсүз болбоңуз, ага болгон ыйманыңызды жоготпоңуз. Баардык кыйынчылыктардын ачкычы анын колунда. Ушул маанилүү нерсени ар дайым эстей жүрүңүз. Эй Раббим, менин чоң көйгөйүм бар дебестен, эй кыйынчылык, менин улуу Раббим бар деп айтыңыз. Бул нерсе кулагыңыздарга күмүш сырга болсун. Которуп даярдаган Нуриет Абдулазиз.